Саламатсыздарбы? Улуттук көчмөндөр оюндары Талас облусу, Талас шаары 18 сентябрь. Бүгүн таң эрте таңкы саат 10-дон баштап эле ипподромдо бут коерго орун жок. Элдер жык-жыйма келип атат. Себеби Талас облусунун өзүнүн командасы деп айтсак болот. Талас облусу да команданын аты дагы. Жана ошондой эле Ош облусунун улакчылары ойномокчу. Бул жерде белгилегенчү жагдай Ош облусунун курамында атактуу Ниязовдор, же болбосо Манас Ниязов, Байыш Ниязов, Кыяс Ниязовдор келгендиктен Ош облусунун курамы дагы өзгөчө болуп турат. Мына ошондуктан атактуу Ниязовдор Талас келип кандай оюн ойнойт? Ал эми Талас Ош облусуна каршы кандай оюн ойнойт? Ушу ипподромду таң арта эле кызыктыра баштады. Оюн дагы башталып алдында турат. Эмесе алды жакта оюнду көрөлү жана элдин маанайын дагы бир сыйра сурап көрөлү. Birinci ulaka Talas Oblasti'nin golünün adımlarından birisi Salkadağı, Kaysi Komando Salkadağı $100. Rahmat karşısına edeceklerimizde Oblasti aramızdan iki güçlü yaş yigitimiz Oblasti mına bu yıldan başlap Tanrı'na tavsiye'nde en mutlu at bilen oturan bu жерде ortada getiririz bilen ikinci tayımda başlayılı alınıcı mönüttür gitti. Özünün pay kazanın gözdeyi vardı hazır Çavul'da Nurcan Melis'in oğlu. Bu yanının bu itin katıp barata. Nurcan Cavuşu vatat 9. numerdeki İkinci tayının 14. minutası. Barabasına koşanlar Talas ayları Ömür Alpara'da Kıram şaşılday dile koysan bolu. Bara geldi. Talas Oblusu'nun kurama komandasına degençe olma жерден Мыштыгы кийип алды Манас Ниязов. Баратасын Манас 10-чы номердеги Шторм менен бир гол менен силкип такымдан чыгарды, өңөрдү барды. Чанын чыгара албайды. Мыкты алып келдиңиз капчыга. Эле тумуп калдыңыздар, кол чаап коюңуздар. Манас Ниязов кыргыздын атолу.
Türkmenistan partiyasının lideri. Stop. Aябай son. Elдің барын көрдіңіз, мана жақсы. Жақсы болды. Таластың баш аяғынан бері келдік. Сіз өзіңіз қаяқтан келдіңіз? Мен бұл Қарасу айылынан келдім. Тілек. Қабылов Тілек. Командасы. Мен көк мөрі қызықтырып жатыр. Алдан жақсы ойын болып жатыр ғой. Ел көп. Мына үстінде команда талас жеңген аудан қуана отыр. Дағы жеңет, бірінші орында елек қой. Бақаласа. Менің тілегім ұшыл, көчмөндөр қошылу аман есен жақсы болып өтсін деген тілек. Бүгін сүйініп отырамыз менеге. Көк бөріге. Таластың елі жеңгеніне қуанып отырамыз айнанайын. Балдардың денсаулығы чың болсын, ойыны өткіле берсін, аман болсын. Ошоға разымыз. Атыркүл Ақышева. Айке, таластың уақытшылар азыр еле оштықты алды. Оштағы күштеуін құрамменен келдіктір. Ниязовтардың арасынан қошты. Сізде толқыннан отырдыңыз бір ойдың башында? Аудан толқыннан отырдық. Мына 31-інде, мысал үшін, гөлді ойнағанда судья ышқырып қойып, арт жағынан ойын албай қойып, таластың балдарын ұтқызып қойған. Мына бүгін таластың балдары тастойын ойын көргөздү, жақсы ойын көргөздү. Мына жерде 9 команданың бары слабый емес, бары жақсы күштүү бары. Құдай бұйырса, біздің балдары бірінші орынды алабы деген ойдабыз. Таластың балдары ошолорго денсаулық, жерге келген убакчылардын баарына денсаулық каалайбыз. Ат үстүндө жакшы ойношсун, жакшы үйлөрүнө ийгилик менен барышсын. Жолдошбек Алгазиев. Таласқа ең эле күштүү атаңдаш ким болчудай көп болду? Чүй. Сарыөзөн Чүй болушу мүмкүн. Ошо финалда беттешип, абдан элге жакшы оюн көргөзөт. Чүйдің қайсы ойыншыларын белгілейді? Чүйдүн мисалы үчүн бизде ойноп жүргөн Сейитбек, Руслан Тыналиев, Ерке аттарын унутуп атам. Күчтүү, чүйдүн балдары да айылдан катуу күчтүү балдар. Қандайсыңар? Сіздер волонтерсыңар? Ким жетекчиңер? Қандайсыңар? Қанша волонтер иште боласыз? Азыр ат майданда 30 майдан. Не волонтер негизинде тияк тазалыгын сактоо, анан кийин бул жакта уюштуруучуларга жардам берүү. Мисалы кандай? Тиз опилка ташып, сызууга, анан основной жумуш менен тазалык. Бул жакта ат майдан убакыт сааты менен ар бир тайын сайын биздер аралап, ичинен мусорду алып чыгып, анан кетип баратканда кайта полный тазалап. Жүрдүңүздөр булар каяктан чогулдуңуздар? Буларды заявка аркылуу чогулткан, көчмөн башталардын алдында. Жалпы канча волонтер бар? Жалпы 150. Бул жакта 30, эртең 19-дан баштап Манасордо калганы ошол жакта. Ошол жакта. Сиздин аты жөнүңүз? Мен атым Жаззаков Жолдошбек. Талас областы жаштар иштери транспорт башкармалыгында жаштар иштери ойчусу. Бул жакта болсо ипподромдон арты. Апа кандайсыз? Журналисттер келдик. Ой, эжеке, шашлыктарыңыз канчадан? 80-ден. 80ден болуп атабы. Куруттары. Май куруттары. Өзүңүз колго жазадыңыз. Ооба. Эжекке жазат. Сиз жазадыңыз. Аты жөнүңүз ким болот эжеке? Гүлгакы. Гүлгак эже. Кана айтып бериңизчи, сиздер ипподромдун артында ачык болгон элдерди тамактандырып атасыздар. Буюрса, аракет кылып атабыз. Кандай болуп атат? Содаңыздар кандай болуп атат? Жакшы, баары эле жакшы. Сода болуп атат. Эл көп. Эл көп. Эл көп, жакшы эле болуп атат. Көбүнчө кайсы тамакка буйрутма болот? Көбүнчө пловко буйрутма болуп атат. Плов, шорпого буйрутма болуп атат. Бул шашлыкка болуп атат, кымызга. Күнүнө канча килограмм плов басып атасыз? Күнүгө канча басат? Дурус эле көп эле басып атабыз. Ошондо 5 килограммбы, 6 килограммбы? Бир 8 килограммдан басып атабыз күнүгө. Бир порциясын канчадан сатып атасыз? Чайнанын ичинде 100 сомдон сатылып атат. 100 сомдон сатып атасыз. Көп эле кишилер аябай эле, тынбай эле келип атышат. Ооба, тыным жок эле. 20 сауда болуп жатат. Мындай майрамдар көп болсо, элдин капчыгына сиздерге жакшы эле болчудан экен да. Жакшы эле болмок, жакшы эле да. Көчмөндөр оюндары тууралуу эмне деп айта аласыз? Көчмөндөр оюну баардыгынын эле пикири түз жакшы.
бардық адамдардың ою эле түз болуп атат. Эң жакшы өтүп атат. Элдин бардыгы жумушуна карабай жумуштарын таштап ушул ипподромдо жүрүшөт бардыгы. Жумушун таштап коюшуп. Жакшы эле. Эң жакшы болуп атат. Сизге эң кызыгы кайсы оюн болуп атат? Бизге эми ошо улакты көрүп чыктык. Көрдүңүз жана. Талас утты. Өзүңүздүн улакчыларды тааныйсызбы? Таластын улакчыларынан кимди тааныйсыз? Биз тараптан Майрамбекти тааныдык. Респект. Тааныдык. Ошо. Жакшы. Майрамбек таласка ойноп атканда сүйүнүп атасыздар. Буга чейин достук командасында ойноп талас утуп кетти. Ошондо ичиңиздер ачышкан жокпу? Таанып калышты элдин көп эле. Таарынып калды. Сиз таарынган жоксузбу? Эми биз туура эле кабыл алдык эми. Тияка сөз берип тияка ойноп аткандан кийин ал да сөзүнө туруш керек да. Ооба. Майрамбекке кабыл тилек айтпаңызчы гана. Камераңа карап. Эми ден соолукта болсун ушу элдин жүгүн көтөрүп элдин батасын алып жүрө берсин. Элдин батасына татыктуу бала болсун. Ошо. Ден соолукта болсун. Эң биринчи ден соолукта болсун. Өзүңүз таластын кай жерден келдиңиз? Мен коммунизмден келдим. Коммунизмден, Макул анда, содаңыз болсун. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Элди ачка кылбаңыз, эң негизгиси. Рахмат. Эми Ордо жакка дагы жетип баралы. Бүгүн тагыраак айта кетсек, ипподромдо спорттук иш-чаралардан Ордо менен көкбөрү оюндары өтүп атат. Ордо оюндары бизге жеткен маалыматтарда графиги дагы башка күнгө жылган экен, бирок ошентсе дагы Ордонун машыгуусу жүрүп жатат. Ошол жактан дагы сурайлы. Тартасыңбы, аксакал тартып кой. Бардыңыздар тартам. Чыгарасың гана жөлү. Чыгарабыз байкеси. Аксакал кандайсыз? Жакшы айбар. Жакшысызбы? Каяктан келдиңиз? Тойга куттуу болсун. Рахмат, сиздин тоюңуздар да куттуу болсун. Көчмөндөр оюнуңар куттуу болсун. Иши кылып, ынтымактуу болгула, жакшылап тосуп алгыла. Ыймандуу болуп иши кылып, бизге карыларды сыйлап жүргүлөр. Айтканыңыз келсин. Каяктан келдиңиз Аксакал? Немеден? Көксайдан келдим. Көксайдан. Таластан, Карабурадан да. Карабурадан келдиңиздер. Кандай болуп атат той? Ким билет, эми жан келатыр. Атам жан келет. Бу кишилер Нокаттан келди, бу киши Оштон келди. Мен Карасудан келдим. Карасудан келдиңиздер. Кана? Биз кече келгенбиз. Кече келдиңиздер. Кече бир оюн көрдүк. Ош шаардын командасы менен Баткен ойноду, аны көрдүк. Анан түштөн кийин Манасордо комплексин жарымын көрдүк, бүгүн жарымын көрмөкчүбүз. Уюштуруу иштери өтө сонун болгон экен. Тамаша кылып жүрүп калып. Жакшы. Кайсы спорт сизди көбүрөөк кызыктырып атат? Ат чабышпы, көкбөрүбү, ордобу, эмнеси? Көбүнчө көкбөрү. Анан ордону дагы кызык болот, ордону анан дагы барып көрөбүз го. Бүгүн Ош облусунун балдары утуп калдыбы таласка? Эми бул удача да. Анан негизи кандай? Ош облусу ошентсе дагы экинчи орун менен дагы деле жарым финалга чыкканга мүмкүнчүлүгү бар. Мүмкүнчүлүгү бар. Ишенип атасызбы балдарыңызга? Ишенебиз, биздин команда дагы күчтүү экинчи алыш керек. Аракет кылышат го. Биз колдоп жүрөбүз, колдогону келгенбиз. Колдогону келдиңиздер атай. Кимди белгилейсиз Ош командасына? Эң кыланысы Манаста. Манас бүгүн 2 улак салды. Сиз Мен Таласта. Сиз Таластан. Коноктор сыйлап жүрөсүз. Досумду баары биз кылган жокпуз да, досумду. Топ сыйлап жүрүп көрүп атыр. Өзүңүздүн үйүңүздө кабыл алат. Өзүм үйүмдө, Аллага шүгүр. Кайгынан болосуз Таластан? Таластын атам болот. Карабурадан келсе. Кадимки Чыңгыз Айтматовдун Шекер деген айылын жана Көксай деген айыл бар. Ошонун жанагы Эрите жазлагы турналар деген китебинде Аксай менен Көксайдын жер сорузуп турбайбы деген жердин өзүнүн ошо тоодун суун ичкен адамдарбыз. Болсун. Көчмөндөр сиздердин жерде да көчмөндөр оюндар болуп калды, улуттук көчмөндөр. Бул канчалык маанилүү болуп атат сиздер үчүн? Канчалык керектүү иш-чара болуп атат, ошол түрүндө айта кетиңизчи. Эми бул көчмөндөр бул биздин ата-бабабыздын каныбызга сиңип келген оюндар да. Эми ар эл өзүнүн оюн үйдө билип адаты, салты менен мактанат да. Анан биз ушуларды жакшылап дүйнөлүк демеге чыгарып алсак опчо жакшы болмок. Атыңыз ким? Мен атым Абас, менин атым. Абас байке.
Көкбөрүдөн күчтүү экенсиздер. Күрөштөн талас айтпаса деле күчтүү. Артта мына ордо ойunu болуп атат. Ордодон да күчтүү. Мен мактангым келет. Конокторго бирдеме бересиздерби деген ой да. Эми бул оюн кандай чөт бизде кандай жок оюнга күч атасын тааныбайт. Аны мисалы күрөшкө түшсөң жыгылып калган үчүн эч ким келбейт. Аксакал, сиз каяктан келдиңиз? Мен Ош областынын Нокат районунун Нокаттан келдиңиз. Көкбел айлан. Көкбел айлан. Кана сиз кайсы командага жан тартып атасыз? Мен, конечно, Оштун командасына тартам деме. Ош облусунабы же Ош шаарынабы? Экөөтүнө тең тартам да, экөөтүнө тартам да. Кана сиз эми улакчыларыңызды санаңызчы, кимдерди тааныйсыз? Эми кечээ ойноду Ош шаарынан мен Улан Жороев деген өзүмдүн инилерим ойноду. Анан дагы бир балдардын атын билбейм. Языптарды санаңыз. Анан эми область боюнча баягы Манастарда. Ошолорго бала айтебиз деме ошол. Языптар эмес, Манастар. Манастар. Шу жакшы, оюн жакшы болуп атат. Сол. Аты жөнүңүз ким болот? Атым Деңизбай болот. Ордо оюну бүгүн бизге жеткен маалыматтардан бүгүнкү оюндар жылып калыптыр. Эртең күнгө ошентсе дагы командалар мына тынымсыз машыгып атышат. Жүргүлө ошо командалар кимдер? Айта кетели, бул жерде 9 команда бар. Албетте Жет облус, анан 2 шаар. Бул жерде дагы фаворит же болбосо күчтүү команда Талас облусу деп саналат. Бирок ошентсе дагы башка облустардагы мындан кем калбайт деп атышат. Жөн эле тренировка кылып атасың. Кандай болуп атат? Сиз каяктан келдиңиздер? Бишкек шаарынан келдик. Бишкек шаарынын курамасы. Курамасынан командасынан келдик. Аты жөнүңүз? Азыр аты жөнүм Майрамбек уулу Акай. Оюн азыр тренировка кылып атабыз. Жакшы, даярдыктар. Ойноп, мурда каякта ойноп жүрдүңүз эле? Мурда Башы каяктан башталды ордо? Талас Құрама командасында ойночумун. Таластан. Сиз кайсы команда? Биз Таластын командасы. Таластын командасы. Сиз оюнчусузбу? Оюнчу. Кандай анан оюнду? Оюн жакшы эле, эми Кудай буйруса тилмек кылып атабыз, эртең баштайбыз. Эртең башталат. Жет областан келди баары. Сиз эң улуусу элесиз го дейм же? Сизден улуулар Менин бар? улуу 3-өө бар. Сизден улуулар дагы, бул ордо оюну жаш куракка карабайт. Карабайт буга. Чачыратат. Токтой мен атайын. Эмне болуп атсың, эй? Сен ат койдуң го? Сиздин жаш курагыңыз канчада байке? Көрдүм байке. Мен 48-те. 48-те. Улууңуздар канчада? Улуустар 69-50 келип калды. Бул ордо оюну деген жаш курак өткөн сайын күчөгөн оюн окшойт. Бул мурда аксакалдар ойношчу да бул. Токто. Сиз күчтүүсү деп айтып атат бияка. Капитансызбы? Капитан команда, Нарын капитан командасы болуп келдик эми анан. Аты жөнүңүз ким? Эсенбек уулу Эркинбек. Кандай эми атаандаштарыңарды билдиңерби? Кимдер болду? Пока эме деле элек. Чучу кулак болду элек. Чучу кулак. Күчтүү атаандашыңар ким болуп атат? Күчтүү эми баарын тең сылабай деп айтууга болбойт баардыгы. Ошентсе дагы баягы эң күчтүүсү бар да, билесиңер да ойноп жүргөндөр. Талас, Бишкек, Чүй, Көл 4 команда күчтүү. Күчтүү. Аябай. Бияктан рейтинг барбы? Учурда биринчи орунда турган команда ким негизи рейтинг боюнча? Андай Рейтинг боюнча негизи Бишкек менен Талас. Рейтингде атаандаш бир оюнда бири жеңсе, бир оюнда бири жеңет. Нарынча. Нарын көп деле эмет элекпиз. Ийгиликке акырындык менен Кудайга шүгүр эми араң алдыга умтулуп жакшы келет. Аты жөнүңүз ким дедиңиз? Эркинбек. Эркинбек. Фамилияңыз? Эсенбек уулу. Эсенбек уулу. Кана эртеден бери атып атасыз, жаш кезде кат ойногон окшойсуз. Мастер жаш кезде 80 жылдан 2000 жылга чейин биз ошо спорт мастери болуп ойногонбуз. Анан 30 жылдай болуп калды ойногонго. Энди томбойду кайра кармап атабыз. Бирок кол бош, баягыдай эмес. Баягыда оюн болбой атат. Ошентсе деле карасам чүкөлөрдү тим эле чачыратып атасыз го. Жалгыз чүкөнү 4 бөлүп атасыз го. Жаңылып тийип кеткендер. Жаңылып атат. Билбейм, жерде ташын бере чертип атасыз. Бери, кадап, буга кадап берейин бир. Алка бир чүкөн апкач, сен тарт энди, кадап берейин, алка бир чүкөн бар. Басакал кадап. Мынаке. Кана, сен тартып көр энди. Бисмилла. Казет. 85-теги аксагал. 85-те?
Жарқылай ишиңи иштеп жүрө бердим. Рахмат. Рахмат сага да. Мына ушундай ордо оюну дагы эртең башталат деп бүгүн 18 сентябрь жалпысынан даярдык күч жүрүп жаткан кез 9 команда арасынан күчтүү командаларды дагы аныкташ кыйын деп атат. Барган сайын командалардын баары күчтөнүп баратат дейт. Байге фонду азырынча белгисиз, бирок мына ипподромдун ушинтип оң канат жагында ордо оюну дагы күчүндө болуп атканын белгилей кетели. Көчмөндөр оюндары жалпысынан улуттук көчмөндөр оюндары 10 спорттун түрү боюнча жарыш жүрүп жатат. Тагыраак айта кетсем, көкбөрү оюндары, ордо мына жогоруда көргөндөй эле тогуз коргоол, эрең иш, ат чабыш, кунан чабыш, жорго салыш, кыргыз күрөш, бел куур күрөшү жана ошондой эле салбурун. Эртең салбурун жана күрөш боюнча дагы мелдештер башталмакчы. Күрөш боюнча дагы кызыктуу мелдештер алдыда болот. Ал эми маданий иш-чаралар бул Талас шаарынын эле Манас ордо комплексинде өтүп жатат. Ал жакка дагы биздин чыгармачыл топтогу барып ал жактагы кабарды алганга аракет кылмакчыбыз. Азырынча ушул спорттук иш-чаралардын маанайын сиздерге көрсөттүк. Оюндар 21 сентябрга чейин болот. 21 сентябрда финалдык оюндар болуп жыйынтыкталмакчы. Улуттук көчмөндөр оюндары 2019 Талас шаары